Саламатсыздарбы, кутмандуу кушак кешиңиздер менен бул иш күндүн кеч телеберүүсү. Эфирде биз түз эфирдебиз. Жанымда Канакей жана мен Эркин. Салам Канакей. Саламатсызбы, кандайсыңар? Мен бүгүн биринчи жолу ушундай чоң жоопкерчиликтемин. Тушоо кесүүм деп айтсам болот. Куттуктайбыз. Аябай кубанычтамын. Силерге да жагат деп ойлойм. Түз эфирдебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз аябай сонун темада сүйлөшөбүз. Бул тема бардыгына жагат деп ойлойм. Анткени жүрөктүн түпкүрүндөгү кандай деп айтсам болот, мындай бир жүрөктүн кылдарын эзген музыканын жанры болуп саналат. Бүгүн сүйлөшкөнүбүз. Мен дагы абдан сүйүнүп турам, себеп дегенде адатта биз бул түз эфирде өзүбүз жалгыз алып барчубуз. Рыскулбеков, Бурченов, мен кезектеши, кээде Катя эже келет эле Урумканова. Бүгүн болсо мына биринчи жолу дуэт болуп атабыз. Мен үчүн абдан чоң сыймык. Сиздер бүгүн азыр бизди түз эфир аркылуу Одноклассники, Facebook жана YouTube социалдык желилерди көрүп атасыздар. Бир аздан соң ушул көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык телеканалдарына чыгат. Анда эмесе биздин студиябызга куш келипсиздер. Биз бүгүн көп музыка тууралуу, музыканын өзгөчө бир багыты, эркиндиктин музыкасы болгон джаз тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан алыстабаңыздар, 2 саат бою биз менен болосуздар деп ишенебиз. Азыр болсо биз бизге бул конок каарман абдан белгилүү. Анткени биз музыкалык жанрда бул адамды ар дайым кездештиребиз. Бул адамды эми урматтабай коюу мүмкүн эмес. Бирок кыргыз элине балким терең жумурай калтка билинбеген чыгаар болсо, биз сиздерге тааныштырып өтөлү. Ооба. Азыр коногубуз бир аздан кийин келет, Канакей. Азыр бизде джаз бенд Salt Peanuts, Соленые орешки, лайв башка чыгында жандуу аткаруу, джаз фестиваль 2015 жылы Tower of Power, What is Hip деген чыгарма менен клип баштайбыз, андан соң мейманды тосуп алабыз.
Эркин, siz kayakka girip kettiniz. En alғачкы нерсени билбей атабыз да. Барыңарга дагы бир жолу салам. Биз бул жактан Каныкей түз эфирге келип мага дуэт болуп чыгып атабыз. Ошондуктан жана сиз сторис жүктөп коюпсуз, ошону карап аткан учурум болчу. Биз болсо кайрадан түз эфирге кайтып келгенде, ошол жаңы эле сиз сахнада Salt Peanuts деген джаз бендтин, джаз топтун музыкасын угуп алдыңыздар. Salt Peanuts солёный орешки деп которулат. Жалпы бишкектиктерге, кыргызстандыктарга бир мындай кадыры сиңген, көп жылдан бери ошо сахнанын джаз музыканын жылдыздары болуп келе жаткан джаз группанын негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыз Бакыт агай? Хош келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Биз сизди келет дегенде мен кадыресе аябай сүйүндүм. Анткени Бишкек деп айтып калдык. Бишкекке бул белгилүү биздин кичинекей эми борборубуз болсо дагы, а бирок жумурай журтка, калкка, кыргыз элине джаз жөнүндө сиздей адам, инсан бар экенин мындай тартуулоо, деги эле сизди тааныштыруу бул аябай чоң сыймык. Сизди тааныштыргандан мурда ошо сиздин соленый орешки деп орусча аталат, Salt Peanuts инглисчеси. Ушул группанын негиздөөчүсүз өзүңүз. Негизле башында өзүңүз айтып өтсөңүз, өзүңүз каяктын, кайсыл жердин, кайсы элдин кулуну болосуз, же болбосо кайсыл элдин адамы болосуз дегенде сиздин мындай тегиңизди сурап өтөйүн деген. Мен келбетим көрүп турбай, кыргыз экенин көрүп турат. Түйүү кызыктырып атабы кандай? Түйүү кызыктырат, анткени дегеним джаз бул оңой нерсе эмес да. Джазды түшүнгөн адам түшүнөт деп ойлойм. Музыкада джаз бул өтө оңой эмес чыгармалар. Муну ушунчалык мындай сезимтал, жүрөгүнөн билген дилгир адамдар гана түшүнө алат да. Ошон үчүн ушундай джазды кыргыз элине алып келген адамдын деги эле кайсыл жерден болгонуңуз, кандай ушул нерсеге келгениңиз кызыктырат да. Мындай суроолор орусча айтканда пафосно болуп кетип атат да. Чын эле жашоодо бүт нерсе жөн эле татаал эмес. Мен өзүм мына 4 жыл мурда ошону өзүмө белгилеп билип алдым да. Мисалы жана сүйлөшпөдүк, Америкада катышып келген, Нью-Йоркто, Берлиндде кыргыз болуп, ошо эң эле атактуу сахнада катышып келбедим. Музыкада бөлүнбөйт эчтеке, кайсы улутсуңбу, кайсы расадасың айырмасы жок. Сүйүү болсо эле джаз музыка бул мындай татаал деп көрүп чочуп атпайбы, өзгөчө деп. Ал өзүнчө бир өзгөчө дүйнө мүмкүн. Бирок аяга кыргыз эле кире алат, ошондой деңгээлде деле ойной алат. Ошондой негизги сүйүү болсо, чын жан дили менен сүйсөң, анда ошо дүйнөгө кирип, ошо менен жашап, элге ошону кыргыз элине ошону тартуулап, ошонун дүйнөнү бияка алып келип көрсөтсө болот. Эмне үчүн сурап кеттим, мен бул суроо мага да кызыктуу, анткени Кыргызстандын тарыхында джазга мисалы мен билбеген чыгармын деп ойлойм да. Биздин сизге чейин ойногондор болгонбу, болгон эмеспи, аны да тастыктайлы, айгинелейли деп ойлойм. Анан сизди мындай кадыресе урматтайм. Менин оюмча, мен билгенден эми музыкалык тараптарда жүрүп тааныганымдан сизсиз да биринчи жолу мындай музыка тилинде ойногонуңуз. Анан качан ушул группаңар түзүлгөн, деги эле кантип ушул группаны ачып калгансыз? Эми көп эле билет, эми кайталанып коеюн. Мен башында 2000 жылдарында абал башкача эмес беле, кызуу элде Кыргызстандын абалы да башкача болчу. Ошондо мен негизи мен өзүм академический музыкатмын, классикалык музыкатмын. Анан мен ошо убакта мен мектептерде сабак берчимин, консерваториядан тышкары. Интернат мектеби, Абдыраев мектебинде, Курункеев училищесинде сабак берчимин, институт искусств сабак берчимин. Ошо заманда, ошондой болуп калганда эми көп жерде сабак берчимин. Анан ошо жаш балдарды, таланттуу балдарды издечимин. Өзүм ойноп жүрчүмүн, бирок ойлочумун да, ошо жанакы айтып аткан азыркы максатыма жетейин деп, мен жаштарды, кыргыздарды ушул музыкага чогултайын деп ой менен баштагам да. Ошентип 2000 жылы мен
азыркы учурга чейин 20 окуучу келип кетти да. Ну, элестетсеңер, бирөөнү алам, экинчисин алам, тандайм, чыдайт, чыдабайт, ошо негизги процесс да. Анан ошентип келатып 2002-жылы официал түрдө, расмий түрдө театр опера балетте биринчи жолу ошо концерт бердим. Ошондо биринчи акт джаз музыкасы болду, экинчи акт модерн балет болду. Арстан Ирсалиев деген заслуженный деятель менен бирге койгонбуз. Ошондо биринчи отчет кылсак болот да, ошо экинчи жылдан баштасак болот. Официал түрдө. Ага, мына 20 жыл эсептей берсек болот, эмдиги жылы 22-жылы 20 жылдык болот экен. Ушул 20 жыл аралыгы өзүңүз мындай музыкант эмес, мындай ушу өлкөнүн жараны катары кандай байкоолорду жүргүздүңүз жана бүгүнкү күндө мындай жалпы эл арасында сиздин угарманыңыздын картинасы, портрети өзгөрдүбү, өзгөрсө кайсы жакты көздө өзгөрдү? Сизди бул нерсе ойлондурабы, жүрөгүңүздө өйкөйбү же тескерисинче дымак береби? Абдан жакшы суроо. Өзгөрүштөр баарыбыз байкап эле жүрөбүз. Музыка же музыканттардын аткаруусу же иштеген иштери негизи Кыргызстанда болуп аткан турмуш менен байланыштуу. Саясат менен да байланыштуу, жана деле сүйлөшүп кетпейт, бүт байланыштуу. Азыркы абал, анан интернеттин күчөгөнү, жакшы жактары бар, чыгармачылыкка таасир берген жаман жактары да бар. Негизимди алып көргөндө көп эле азыр айтып атпайбы ошо абал жөнүндөчү, бирдей эле негизичи. Бирок чыгармачылыкта, музыкада болсо, искусствого оор абал келет да, негизи жакында эле келет. Анткени интернеттин күчтүү да, аны эчтеке кыла албайсың, токтото албайсың. Жаш мундар кызыгуулары башка жакка бурулуп кетип атат да. Илгери мүмкүн мына азыр окумуш сүрөттөр Турбаев, Чокмооров менен Таттыбеби буларды Совет доорундагы система, культурная программасы күчтүү болгон үчүн ушу таланттуулар ушундай деңгээлге жеткизип, машыктырып деп коелучу эми. Ошол деңгээлге жеткизди да. Азыркы абал андай эмес. Түшүнүктүү каражат, финансы, экономика, коррупция бүт ошонун баары таасир берет да. Анан биринчи эң эле оор кыйналып аткан искусство болот. Искусствода эң эле бийик деңгээлде турган музыка ошо таасир алат да. Анан бул жаман жагы. Анан жана айтып аткан 20 жыл өттү. Биринчи концертте 16 киши катышкан. Азыр Нью-Йоркто, Вашингтондо 3-өбүз катышып ойнотабыз. Эң эле чыдамкайлар калат экен. Эң эле ошо сүйүү, сезим күчтүү болгондор эле калат. Ушул жерде суроом бар да, чыдамкай деп калдыңыз. Чыдамкайдан мурун билгенибизче сиздин өзүңүздүн 2 балаңыз тең ойнойт. Өзүңүздүн группада. Анан кандайча келип калды алар? Же сиз мындай шыктандырып, ошого жок балдарым ойнойсуңар деп мындай кастарладыңызбы же өзүлөрү эле мындай кулакка илип алып кеттиби дегеним да? Жакшы суроо. Жана айтып кетпедим, бул джаз музыкасы өзгөчө, бул башка дүйнө депчи. Чын эле ал дүйнөгө мынтип түртүп киргизүүгө болбойт да. Негизи жашоодо бүт нерсе чын дилиң менен, сүйүү менен кирсе болот да. Эгерде мисалы бирдеме жетишем десеңчи, мисалы үйлө түшсөң деле кандай сезим менен кириш керек да. Ошон үчүн жанакы балдар жөнүндө айтканда мен 2 уулумду мен атайын ошондой музыкант болсун деген ой менен джаз музыкасын алып келген жокмун. Мына улусу музыкага 8 класстан баштап интернат Абдыраевында окуду да. Мен үй бүлөмдө анс эле музыкада. Эртең кечке музыка угабыз. Аялым да музыкант, скрипач. Анан музыкант болгондо мен билем, эгерде табигат ага талант, способность берилбесе, ал бекер эле эме да, иш да. Анан ошону күтөсүң. Биринчи бересиң, сөзсүз бериш керек, бул өзгөчө дүйнөнү көрүп алсын депчи. Анткени эмне үчүн кыргыздар деле ошо Америкада болуп аткан окумуш джаз музыкасын тааныштырып ошо менен жашаса деле болот да. Интернет азыр бүт баарына берип атпайбы мүмкүнчүлүк. Ал убакта берилчү эмес. Мен ошо бергеним ошо болду да. Анан кичүүсү деле кичүүсү таптакыр окуду эмес. Ал 1 жыл канча? 1 жыл эле окуду контрабаста. Анан ушунчалык жан дили менен берилген, буга бир өзгөчө бир кызык бирдеме болуп көрүндү. Ошон үчүн кыска мөөнөттө эле ошо аспапты тажрыйбаланып, бүт баарына ошо жакшы деңгээлге жетип калды. Көбүнчө биздин түшүнүк боюнча азыр мен деле 1 класстан баштап окудум да.
андай жол менен чыккан жок алар. Тубаса бул баары бир сиздин гениңиз, сиздин талантыңыз, анан дагы балдарыңызга деле бул чоң мындай түрткүдөн дагы мындай прототип болду деп ойлойм да. Анткени балдар ата-энесин баары бир карап өсөт. Ал бар, жанагы тарбия деген бар да. Бирок сүйүү анан чөйрө да, албетте. Негизги ошо. Ошону түзсөң эле, кээбирде жанагы элде ушундай түшүнүк бар го, генетика жолу бар депчи. Аны деле сындырса болот. Кээбирде ошондой ойлор менен студенттериме түшүндүргөндө, мына азыр болсо мурункундай абал эмес да. Мурун мектептен үйрөтчү, анан орто, жанагы училище, анан консерватория келишет. Кээбирде азыр билимсиздер деле келип калат да. Эми азыркы абалга жараша ошондойлор таланттуу деп алып атпайбызбы. Анан 4-5 жылдын ичинде кыска мөөнөттө бүт информацияны бериш керек болуп аябай таталды. Бирок ошондой жолдору болуп атат да. Ошон үчүн эгерде жанакындай аң сезим, ушундай бир билбейм, сүйүүдө, ааламды сүйгөндөй болсо, окуу жайы жанакы өткөн мөөнөттү кыскартса болот. Туура жөө. Туура чөйрөп этсең, жанагы генетика кодунда сындырып буруп койсо болот. Менде ушул жерде бир талаш суроо бар да. Сиз сүйүү деп калдыңыз, мен көп жолу байкадым, сүйүүгө басым жасадыңыз. Бирок сүйүү деле чексиз эмес да. Же мисалы дегеним, сүйүүнү жалпылап сиздин командага алалык. Соленый орешки командага алганда 20 жылга чукул, Кудайым буйрса, 2022 жылы 20 жыл болот экен. Бул эбегейсиз мындай чоң эле аралыкта. Бул аралыкта кантип эле бир сүйүү шамы башталып, ошо менен мындай бирге кетсин. Ойлойм да, арасында өйдө ылдый, балким кээде мындай чарчап кетип жыштырып салайын, же болбосо балким башка контракт түзүп кетип калайын деген эми аркылуу ар кандай турмуш жагдай бар да. Мен сурайын дегеним, сөздүн төркүнү сиз ошо 20 жыл бою ушул сиздин жүрөгүңүздөгү сол пинец, ушул командаңызды кантип алып келдиңиз? Бир эле сүйүү менен бул деле сыноода өйдө ылдый болдубу дегеним да. Барбы ошондой нерселер? Негизги сүйүү, билбейм, менде сүйүү табигат бергенби, мен өчпөйт. Музыкага болгон сүйүү ошондо сиздики. Бирок музыка деген бул дүйнө. Жашоо көз карашың деле ошо сүйүүдө. Жашоону бааласаң, башкача жашайсың да. Жана айтып кетпедим, коронавирустун плюс жактары бар да. Элдер ойлонканда киши өлүп калат турбайбы бир заматта эле, жаштар деле. Ошо жашоого өзүнө мамилеси өзгөрүлөт дегендейчи. Жанакы кыйынчылыктар болот жанакы. Бирок эмне өчүп калышы мүмкүн, өйдө ылдый болот деген ал менде чоң тажрыйбам бар. Ошон үчүн сактай тажрыйба алдыңыз. менен жолдорун билем да. Мисалы жаш бала келсе же жаш кыз келсе, кантип үйрөткөндү билем. Анын шыгын көрүп туруп эле бул жанакы медицина сыяктуу да, наука сыяктуу эле. Муну бересиң, анан билесиң результаты кандай болорунчу. Ошо жолдорун берем. Бирок аны өзү улантып кетиш үчүн мен ага килише албайм. Дээринде болуш керек. Дээринде болуш керек, сүйүү болуш керек. Болбосо. Сүйүү. Ооба да. Сүйүү болуш керек. Бактык ай, менде бир мындай суроо жалап атат. Негизи джаз музыкасы өзү Америка Кошмо Штаттарында ошол кайсы бир замандын, кайсы бир чоң ошол кыймылдын негизинде пайда болгон бир өзгөчө музыка жанры. Революциянын деп дагы айтса болот да. Өзгөчө себеп дегенде бул ошол негизи искусство бул ар дайымкы тарыхка жана тарых окуяларга жасай турган боло турган рефлексия. Эң маанилүүсү. Күзгүсү, жаңырыгы десек болот. Анан ушурда джаз музыкасы негизи эле эч качан мындай бир көп акчаны же болбосо өтө бир чоң дүйнөлүк деңгээлдеги бир атак таңкты алып келген эмес. Бул тууралуу да мындай атайын музыканттар араласында сүйлөшсөм, ушундай түшүнүк бар да. Азыр Каныкейге учурдан пайдаланып бир окуяны айтып берейин. Бир 3 агайым жакшы билесиз, 3 дос, үчөө тең консерваторияны бүтүп, көп жыл иштеп, анан бирөөсү рок музыка болот, бирөөсү классика музыка, бирөөсү джаз музыкант болот. Анан үчөө бир жолугуп калып 20 жыл өткөндөн кийин сен кайда барып келдиң деп тиги рок музыканттан сураса, "О, мен дүйнөнү дүңгүрөтүп келдим, концерт берип келдим. Ошол аялыма берки мындай тон алып бердим, машина алып бердим, үй алып бердим" деп аябай мактанып дейт. Анан классикалык музыканы ойногон пианист жигиттен, "Дос, сен эмне болдуң?" десе, "Мен да дүйнөнү кыдырып келдим, гастролдоп,
укмуш болуп келди. Мен ошол аялыма дагы эмеге путевка алып бердим, балдарымды окутуп атам деп аябай мактанып көбөрүп чыгарып турган. Экөө тең жаз музыканы. Сен эмне кылып жүрөсүз? Ой, достор, мен деле жакында гастроль болуп келдим, бирок тиге неме мен келинчегим мага бир мындай жаңы бир куртка алып берди да деген сыяктуу. Түшүнүк бар. Сөздүн төркүнү. Жаз музыка негизи бул абдан чоң сүйүүнү талап кылат да, канакей себептегенде бул жактан эч качан бул музыка тармагында чоң акча айланган эмес. Анан бул акча жагы болсо агай, эми тарыхый жагынан жана жаз музыканын бир жанры катары, бир багыты катары бүгүнкү күндөгү мындай дене табы дейбиз го. Кандай болуп атат? Бул дагы өзгөчө бир мындай формациялары өзгөрүп атса керек. Кошмо шарттардагы жаңылыктарын айтып берсеңиз, жаз музыканын табигаты кандай жакка өзгөрүүдө? Ой, ал жак эми жомок. Сиз барганда ал жакта өзүңүздү эркин сезсеңиз керек деп ойлойм. Ал да бар. Жанакы айткан анекдот Мен жөнүндө дебейсизби? Негизи туура эле, туп-туура. Анекдотту дөндө эле чыкпайт, жашоодон алат, турмуштан алат. Туп-туура айтылганда, мына азыр Америка жөнүндө айтабыз. Мага деле бул бир жомоктуудай көрүнчү да биз. Анан баргандан кийин анан көзүң ачылат, анан түшүнүк келет. Жанакы кайра кайталам келет, коронавирус сыяктуу өзүңдү башкача мамиле кылып калат, өзүңдүн денсаулыгың үчүнчү. Жаз музыкасы Американын өзгөчөлүгү бул биринчи орунда турган өзгөчөлүгү бул эме эркиндик, адамды, элди бөлбөйт. Кайсы гана мен айтпайм, кыргыз болуп, ошо сахнада качкан. Бул эң эле чоң жетишкендик. Ошону түшүнүш керек. Анан бул дагы бир өзүнүн эмеси бар, өзгөчөлүгү жаз музыкасында ушундай. Жаз музыкасында айырмасы жок. Мүмкүн башка жанрларда болуп кетет саясат. Жаз музыкасында саясат келише албайт. Анткени жанакында айткандай коммерциялык боло албайт. Бул жерде фанатизм деген нерсе бар да. Мисалы, агай өзүнүн музыкасына, өзүнүн дейле командасына фанат катары карайсыз да. Анан мен бул жерде провокациялык бир суроом бар да. Сиз Американы көрдүңүз. Мен ал жерде аябай сонун билем, Голливуддун жолдорунда, өзүнүн Бродвей, Нью-Йорктордо ошол фанаттар тим эле күнү түнү ойноп, аларды сүйүп, аздектеп келген угармандары өчпөйт да өмүрү. Мисалы, анан сиз баягы кылт эткен мындай баягы ой сизди кармап калбады, мисалы ойлободуңузбу дейм да. Мен деле ушу Америкада эми кара кишилер эле ойнойт экен, биз деле ушул мындай Азиядан эми Азия болуп калабыз да биз ал Америка үчүн. Мен деле калып калсам, мени Кыргызстанда сүйбөсө, такай аздектебесе, ушул жерде калып калсам деген оюңуз мындай бир кылт эттиби же болбодубу андай? Менде андай болгон жок. Мен кандай десем, тажрыйбам бар жашоодочу, бир өзүнчө тиңдейм да. Анан жаш кезинде мен философияны көп окудум. Анан кызыгуу көп, жанакы кандай десем, негизи алганда тажрыйба көп да. Анан бул жол баштап мен таанышканда да сурашканда кайсы жерден десең айта албойдум, жеткизе албойдум. Кыргызстанды билишпейт. Билбейт. Казакстанды билишпейт. Russia дейт, Россияны билет, же Чайна дейт. Анан мен айттым, жок, тигил эмес, бул эмес деп анан алып өттү. Кайсы жакта космостон. Анан тоолорду айтасың да, Тибет же Афганистандын чек арасында дейт. Ана дейт да. Ушундай сыяктуу да. Анан тияка жеткенден кийин анан башкача негизи чын эле аң сезип, түшүнүк, жашоого көз караш бүт өзгөрүлөт экен да. Анан мен түшүнүштө планета да. Тоолор эле. Кайсы жерден, ошол жерден эле. Анан бизде көп жашоодо мен эмне үчүн ушундай теманы кайра кайталап кетип атам, анткени мен мугалиммин да. Мен студенттерге да ошондой түшүнүк бериш керекмин да. Не философским да, философия деле сөз бар, сөз. Жеңилдетүү. Жашоонун, турмуштун бүт кандай мындай канчалык колунан келсе чоң толук көргөзүш керек. Бизде негизи жашоо көп нерсе туура эмес түшүндүрүлөт. Саясат, жашоо, турмуш, кыстырган турмуш дейт. Ал кыстырган эмес, ал жакшы эле жашоо. Ошон үчүн түшүнүк таасир берген үчүн, туура эмес информация берген үчүн ар бир чөйрөдө ошондой кыйынчылыктар болуп атат да. Негизи бир планетада атпайбы бул. Башта орутпаш керек да. Анан жанакы улутта бөлбөш керек да. Музыкада бөлүнбөйт. Мурун болчу, мисалы 20 жыл мурун орус музыкасын өзгөчө российская музыка деп коет, Чайковский музыкасын ток орустар ойнойлот деген түшүнүк бар болчу. Анан кийин кытайлыктар көргөздү. Азыр кыйын укмуш пианисттер Кытайдан чыгат да. Кытай болуп атат, скрипачтар да ушундай атат. Эми ошо стандартты сындырып атышат деп коелучу, эми бузуп атат. Негизи мындай саятташтырылган
маданият программасы бар. Эми аны билесиз да. Бирок мен өзүм үчүн аны жоготтум, жойдум да. Эми ошон үчүн башка силердин сурооңорго мен башкача жооп бере баштайм да. Туура. Фанат деген сөз да жарабайт. Фанат деген ал сөз музыка. Анда аздектеген көз караш деп айтсак болот. Азымдай кылалык. Азым агайдын оюн абдан жакшы түшүндүрөм. Каныкей бүгүн бизде биринчи болуп баягы эфирдин жүрүшүндө мен контролдоп турайын. Ооба, бизде жарнама болсун, андан кийин кайрадан агайга кайтып келебиз. Бүгүн конокто Бакыт Кыдыкбаев агайыбыз менен маекти улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан түз эфирдебиз. Мен дагы бир жолу бир сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшүп кетейин. Мен жалгыз эмесмин. Мен жанымда менин бала чагымдын, орто жашымдын, андан соң бир мындай жашы бир түшүнүк калыпка келип калгандан музыка жаратуучусу Каныкей бүгүн менен чогуу эфир алып барып атабыз. Менин баардык жагынан кыялдарым ишке ашып атат. Анын үстүнө бизде мейман төрүбүздө Бакыт Кыдыкбаев агайыбыз. Агай, дагы бир жолу рахмат келип бергениңизге. Анан сөздүн нугун сиздин баягы ой жүгүртүүңүзгө жана бургум келип турат. Айтайын дегеним, сиз өмүрүңүздү музыка дүйнөсүнө ардадыңыз, көп учурда чет өлкөлөрдө кыдырып жүрдүңүз. Эмне үчүн кайсы бир өлкөлөр таланттар үчүн магнит боло алат дагы, өзүнө тартылат. А кайсы бир өлкөлөр кайра магнит боло албайт. Башкача айтканда, мындай таланттар ал жака батпай, өздөрүн таба албай, өздөрүнүн потенциалын ача албай, аргасыздан ошол башка бир жерлерге кеткенге аргасыз болуп атат деген сөз. Кайсы мамлекет же болбосо кайсы коом жана коомдо кайсы түшүнүктөр таланттардын тарта турчу магнити боло алат? Эми бул мындай жөнөкөй эле суроо мына алып көргөнчө баары эле билип турат да эмне үчүн экенин, көрүнүп турбайбы? Заман өзгөрүлүп атат. Чын эле 5-10 жыл болуп калды го, ошо дүйнө мындай мисалы кыргыздар жок, мурун мүмкүнчүлүгү жок болгондор азыр чет өлкөгө барат, көрүп атат, дүйнөнү көрүп ачылып көрүнүп турат да. Анан азыр мен мисалы мындай жооп бергенде жаңылык эле айта албайм. Чын эле бийик деңгээлге биринчи очередь маданият деңгээлине жетиш керек. Маданияттуу киши баалайт деген киши да, вот баалайт да, жашоону баалайт. Ошондой жетекчилер болсо, анан каражат табылат. Азыр баары эле жанакы мансап жөнүндө эле сөз эле болуп атпайбы? Ошон үчүн жаштар бузулган жагы ошол атпайбы? Тигил өлкөлөр жанагы мисалы азыр Америка жөнүндө сүйлөп, алар бүт ошо процесстердин баарын өтүшкөн. Анан билет, чыныгы байлык бул киши да, эл. Ооба. Анан талант. Кишинин арасында таланттар болот. Талант бул өзгөчө байлык да. Ооба. Планетада ар бир киши планета болушу мүмкүн. Анан алар ошону түшүнүп, ошо нерсеге каражат жумшайт. Ошон үчүн элдин баары байкасаңар искусстводон адабият болобу, балет болобу, театр болобу, же музыканттар көбүнчө кайчака барат? Өзүн жаш болобу, кандай гана улут болбосун, Америкага барып атышат, анткени аякта күтүп атышат. Алар ошону түшүнүшөт, анткени алардан эми жанакы бизнес жагынан көз караш болсо, бизнестен да акча жасайт, элди да таанытат, анан ар бир талантын ачат. Анан дүйнөгө ачат болгон. Айтайын деген оюм ага, ошо. Аргасыздан баягы эми Америка Кошмо Штаттарынан сүйлөп атабыз, себеп дегенде эми бул биз муну асмандан алган жокпуз, бул факт. Бүгүнкү күндө мисалы поп музыканы ала турган болсок, бүгүн 100 000 миллиондогон угармандардын жүрөгүндө орун алган Эрлан Андашев бир жагынан машина айдап атса, бир жагынан ырдап атат, поп тармагында. Мирбек Атайбеков бул кыргыздар үчүн. Жылда 2 жолу Америкага барып, элгүү алып келип, жаңы чыгармалар чыгарат. Мына кечегиде Бегиш кетип атат Кыргызстандан. Уккан болсоңуз керек, Бегиш рэпер жигитибиз, Америкада өзүн издейм дейт, Бакыт агалар көптөн бери жүрөт. Анан ушундан улам бир суроо пайда болот да, эмне үчүн ошол өлкө биздин таланттарыбызды бапестеп, колуна алып, алдейлеп ачып атат, дүйнө жүзүнө тааныштырып атат дагы, бирок коомчулукта ушул өлкөгө же болбосо ошол өлкөдөн келген маданиятка ушунчалык бир мындай каршылык, башкача айтканда мындай терс пикирлер болуп жатат деп ойлойм да. Мисалы сиз Кошмо Штаттардан келгенден кийин биякта да жүрөсүз, аралап, жанагы бул Америка, ал жакта таланттардын душмандары, ал жакта өнүгүүнүн душмандары жашайт деген эл арасында ушундай сөздөр жүрөт да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Бул маданият жетпеген кишилерди түшүндүрөт да. Эң эле бир кыска жооп ошо маданият жетпеген киши. Айтат, маданияты бар, тарбия көргөн киши, ал ою кандай болот? Широкий деп коечу, кенен. Кенен болот, анткени ал жанында турган кишинин жаранды
сүйүү мамиле менен жасайт да, түз. Анан ал жетпеген тажрыйба эмеси, тарбия көрбөгөн, жанакы эме не хочется поговорить, лжепатриот деген сөз бар го. Алда жаман сөз турат. Патриот деген башка вообще негизи сөз. Ошондойлор чыгып атпайбы? Бүт жанакы саясатка байланыштуу болуп калат да. А негизи жанакы эле кайра эле кайталама сүйүү болсо андай ой келбейт. Анан ага көңүл бурбаш керек да. Бул жерде мындай нерсе турат да. Сиз айтып калдыңыз, мисалы ошо өзүн алдаган эле саясат болуп атпайбы, бирок бул жерде сизге берген суроом бар да. Мисалы жаратмандык. Ушул сиз ушу жүргөн жолдо канча чыгарма жарата алдыңыз? Мисалы ошондон билсе болот да, чыгарма жараттыңыз. Ошол бизге Кыргызстанга жеттиби? Мисалы бул ошол сиздин жараткан чыгармаңыз эгерде бизге жетпеген болсо, мына ошол биздин коомдогу, биздин маданиятты колдобогондун күзгүсү. Бул ошол нерсе. Туп-тура. Мисалы мен ошону айткым келет да. Агай, эсете көрдүңүз беле канча чыгарма? Мисалы, мен кечирим сурайм сизден сураганым. Бирок мен кандай десем, буга да башкача карайм да. Негизги жанакы миссия деп коет жолум меники мугалим катары да, анан музыкант катары. Мен колума келишче жол көргөзүш керекмин да, мен артынан окуучулар бар да. Ооба. Мен биякта санабайм канча альбом чыгардым, ал эме, ал математика да, арифметика. Негизги жол да, анан туура жолду көргөзүш керек. Ошо жетишкендик болуп эсептелет. Мисалы көп эле музыканттар бар, эми джаз музыкасын айтпай эле коеюн, эстрада музыканты бар да. Эстрада өзү жанрда өзүнүн эмеси бар. Эстрада бул негизи музыкадагы эң жеңил, желпи, мындай айтканда бетке чаап койгон эле бир музыка. Кандай десем, ар бир кишинин өзүнүн жолу болуш керек да. Анан жолу жанакы тияка деп коеюнчу, ачык болуш керек, жарык болуш керек. Анан чыгармачылык бийик деңгээлге ар бир киши өзүнүн эгерде сезсе, талантын сезсе, ичинде табигат бере салса, ошону кандай десем, он должен реализовать да. Ошол сиз айткандагы жолдо баягы жүрөктүн кылын козгогон бир кандайдыр бир мындай кайрыктар болот да. Ошондой мисалы ошондой кайрыктарды биз мисалы теледен мен мисалы ар түрдүү музыканы уккум келет. Бир эле классика эмес, бир эле эстрада эмес, кулактын кужурун алган. Жок, мен сиздин чыгармаңызды да уккум келет, мисалы теледен. Ошон үчүн жүрөктүн кылын бир козгогон бир мындай калың журтка мындай бир чыгардыңызбы же ошону биз кыргыздар түшүнүп аздектей алдыбы деп сурагым келет. Бул джаз музыкасына кандай десем, өзгөчөлүгү башкача сен суроо бергендей эмес да. Бул мисалы эстрада музыкасында бир овон чыгат, анан Элмар ырдап калат деп коеюнчу. Рыспай Абдыкадыр, вот жакшы эстрада да, ошо Элмар ырдап жүрбөйт. Джаз музыкасында андай эмес, анткени джаз музыкасы кандай десем, негизгиси джаз музыкасында импровизация сөз бар го? Аябай. Төкмө деп коет, Төкмөлүк. Анан джаз музыкасы кандай десем, учурдагы болгон сезим. Мына ойноп атат киши, ошо сезим эле керек. Запись болуп анан элдер кошо ырдаган деген ал максат эмес. Ооба. Мисалы джаз клубга эгерде барып калсаңар, бир теманы алат да, ошо теманын алкагында мындай. Андан эле эмес, жанагы кирдиңби ошо эме чөйрөгө, клуб ушундай болот кичинекей. Отурдуңбу, сен бир дүйнөгө кирип кетесиң. Аны кирип бүткөндөн чыгасың. Болду. Ошо сезим үчүн деле джаз музыкасынын максаты ошондо. Бул мындайча айтканда бир суроо болду да, канакей. Мен джаз музыкасын көпкө уккам. Бир учурларда бишкекте жакшы өнүгүп, мындай клуб 247-де ушул сыяктуу көп көрүнүштөр өзүм дагы бир канча джаз фестивалдар алып барып, модерат, алып барып да калдым. Өзүңүз джаз музыканы укканда, кайсы ичимдик менен уксаңыз дагы да көп мындай музыканын көп түстөрү чыгат. Мисалы, джаз клубда негизи эле алкоголдук ичимди ичесизби жашооңузда? Жок, мен ичпейм. Ичпейсиз. Негизи мындай джаз угуп аткан кишилерде мындай бир өзүнчө бир атмосферасы болот го. Ооба. Кайсы суусундук же кайсы ичимдик джазга эң жакын өзүнүн табияты боюнча? Эми ичпеген адам кантип сизге ичкилик бере алат? Түшүндүм. Джаз укканда ал эме кандай десем, стандартты түшүнүк да эми. Негизи жанакы ичимдик колдонобу, ичеби же жанакы эмне деп коет, азыр бир партия чыгып эметет атпайбы? Негизги адамдын ички дүйнөсүн эме жанакы ар бир адамда өзүнүн комплекси болот, жетишпегендиктен. Ошону жоюш үчүн
же ошону токтотуш үчүн ар кандай эме жанагы Самовыражение. средстволар жанагы алкоголь болобу, наркотики болобу, ал просто средство да. А негизи ар бир адам даже көп ичип жүргөн алкоголик деп болобу или наркоман болобу, ал ошондон бошоноюн дейт. Ооба. А таза түрдө бошоо музыка аркылуу бошойт. Вот. Анан болгондо жанагы өзгөчө ошо музыканын арасында өзгөчө жанр джаз болот. Ооба. Жазды ойноп атканда ошо моментте, учурда комплекс болбойт. Эгер болгон киши. Просто ошол убакта жок токтоп калат да, эго деген бар го түшүнүп. Эго уктап калат деп коелучу. Анан ошо сезим эң эле таттуу. Түшүнүп атасызбы? Ошо сезим таттуулуп бүткөндөн кийин кайра киши өзүнүн ордуна келип калат да. Анан ошо сезимди кайра издейт. Музыкант кайра ойногусу келет. Сонун сүрөттөп бердиңиз. Алкоголь кайра ичкиси келет. Түшүнүп атасызбы? Туптуура Ушундай айтасыз. болот да. Мен ошол нерсени уккум келди сизден, себеп дегенде көп нерсени биз баягы уулуу заттардан издебей, жагымдуу музыкадан дагы издесек болот. Муну бул суроо жашоого болгон суроолор абдан көп да. Ошону джаз аркылуу жеке мен мисалы көп жоопторду алгам, себеп ушул джазды угуп атканда кадимки денең өзүнөн өзү эле бир мындай өзү эле кетет. Анан бул кыргыздын табигатына да абдан жакын, себеп дегенде кыргыздар деле жана сынма бий, өзү баягы бир мындай тоолорду, кыркаларды аралап жүргөн. Манасты укканда деле мындай катайда бир мотивация алышат го, энергия. Ошол сыяктуу эле. Манас деген ошо. Бул жерде баягы жыйынтыктоочу бир нерсе бар да, ошону айткым келет. Мисалы мен джаз дегенде эмнени түшүнгөм? Джаз деп Американын мекени деп калбадыкпы? Бирок джаз кайдан чыккан? Мисалы историядан караганда джаз бул ошол эле канча бир кылым эмес, бир канча бир жылдар бою эзилип, ошол жерде поляда, биз эми тасмаларда көрчүбүз, ошол жерде эзилип жүргөн ошондой адамдардын ички туюмунан мындай ритмика. Мисалы мен ошону аябай таң калгам да, кара адамдарды көргөндө аябай таң калгам. Ушундай алар мындай канына сиңип калган. Канында алар. Кан экен да, биздин Манас деп айтып кеткенимдин себеби ошол да. Дагы дем чыгарышат да. Ошон үчүн бул жерде сизге агай, ушул сиздин өзүңүздүн биздин дүйнөлүк тилдеги джазды алып, кыргызга таандык Манастагы туюмду алып туруп, джаз кандай угулат экен, кандай бийде болот экен өңүн ачып түшүндүрүп бергениңиз бул эң маанилүү болду да. Рахмат сизге агай. Эфирибиз жыйынтыкталып калды, анакей азыр сизге эркин микрофон берели, эртең кайсыда бир иш чараңыз болот, ошол тууралуу кыскача айтып кетсеңиз болот. Мына азыркы учурга байланыштуу да, жана суроо болуп атат, жаштар анандай кайда жо эме болуп атат, Кыргызстанда кандай абал дегенде, мен таза түрдө джаз музыкасын мындай тартуулоо кичине элдерге оор болуп кетип атат, анткени даярдык керек да, түшүнүк керек да. Эртең мен концерт кылам, концертим да болот да, бир концерттин ичинде 5-6 жанрдагы чыгармалар болот. Джаз чыгармасы болот. Негизин айтылат да, сол пинец, анан поэзия. Акындык, анан ар кандай акындардын поэзиясын айтылат, анан маанисине жараша жанр өзгөрүлөт. Башында Бродский кетет, анан Маяковский кетет, Алыкул Осмонов. Анан ошо эмеге дооруна жараша музыка да өзгөрүлөт. Мисалы анын аягында хип-хоп ойнойбуз. Рок да болот музыкасы, джаз рок болот. Элестесеңер, эртең саат канчада агай? Саат 8-де. Саат 8 кайсы жерде? Ололо. Ололо кайсынысында? Эркиндиктеги. Ололо Эркиндик саат 8-де 17 Ошондо апрель. көрөсүздөр эме жанакы адамзаттын кандай өзгөрүлүп келаткан музыкасы да. Бул терең нерсе. Эгер муну кааласаңыздар, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр. Билеттер калдыбы агай? Барсаңыздар болот. Мен ал менен эметкен жокмун. Чалсаңар музыка менен алып. Агай, сиздин деңгээлиңиз, сиздин көз карашыңыз, музыкаңыз бул өтө бийик. Биз муну аябай баалайбыз. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Чындыгында мындай дүйнөңүз башкача, терең, деги эле башкаларга окшош эмес, чындыгында жакшы инсан экенсиз. Сизге рахмат. Терең ыраазыбыз. Баарыбыз бирдей элебиз. Рахмат агай. Баары бир дүйнөнү таанытып, ушу биздин аз да болсо мүмкүнчүлүктөн ушу телеэфир аркылуу адамдар үчүн бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык. Сиздерге да рахмат. Конокто Солена Орешки джаз группанын негиздөөчүсү, музыкант Бакыт Кыдыкбаев болду. Бир аздан соң кайрадан жолугабыз. Азыр болсо биз силерге музыка темасын арнагандан кийин бүгүнкү 5-күндүн кечинин анда оркестрдик музыканы силерге көрүүңүздөргө сунабыз. Көрөлү, угалы.
Кайрадан түз эфирге кайтып келдик. Биз бүгүнкү аптанын кечин музыкага темасын арнайылык дедик, себеп дегенде ансыз дагы социалдык тармактар саясатка толо болуп атат. Бүгүн уламдан улам эми кайсы күндөн ашып кетет деп жашап атабыз да, кайсы жаңылык кайсынысын жаңыртып кетет депчи. Азыр эле социалдык тармакка кирсек, бул жактан бул жактын тамырын ичиш керек, анан деп ошон үчүн бардыгынан бир аз алыстап, жөн гана музыка тууралуу сүйлөшөлү, силерге угузалы, тааныштыралы деп турабыз. Мекендештерибиз менен конокто Жусупчанов Асылбек саксофондо, Өмүргазы уулу Жыргалбек клавишада жана Айзада Болотбекова солист вокал. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Рахмат келип бергениңерге. Бүгүн бизде мындай каныкей. Мен бүгүн эфирге чыгат. Мындай айтканда силердин алып баруучуңар болом. Эми джаз жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Джаз эми бул терең да. Айтып бүтсө асты кайсыл жерден, аягы кайсыл жерден бүтөт дегендей. Бирок сиздерди бүгүн көрүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай кызык деп ойлойм. Тааныштырып өтсөңүздөр, кайдан, кандай келдиңиздер, чогуу группасыздарбы же өзүңүздүн бир мындай ойноп калган жайыңар барбы? Тааныштырып өтсөңүздөр. Мен өзүмдүн атым Асылбек, саксофондо ойнойм. Мынакей Жыргал, Айзада бул менин келинчегим болот. Абдан сонун экен. Мисалы джазда мындай ошо бир үй бүлө болуп, же болбосо адамдар жалгыз мындай өзүнүн позицияга коет го, бирок чогуу иштеш оңой эмес болуш керек деп ойлойм, э? Чогуу иштеш бир жагынан карасак эми оңой эле. Канча жылдан бери иштейсиздер? Бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз, оюбузду бөлүшөбүз дегендей. Канча жылдан бери группасыздарбы же соло эле? Убагында Май Soul деп группа түзүп, чогуу келинчегим экөөбүз чогуу иштешкенбиз. Америкадан келген турбачы жакшы биздин таанышыбыз бар эле, жакында көзү өтүп кетти. Анан Бишкек Big Band'те Жыргал көп өнөрүн көрсөткөн, бул өзү пианист болгону менен комузда да аябай чебер ойнойт. Ошо 1-2 концертте ошол оркестр менен аябай жакшы өнөрлөрүн көрсөткөн. Айзада болсо профессиясы саксофон. Саксофондо тиги Мукаш Абдраев атындагы интернатта ошо саксофон классына сабак берет. Анан өзү да ырдайт, жазды сүйөт, жазды жакшы көрөт. Айзада айтсаңыз, джаздан башка ырларга мындай кезек саласызбы же бир гана джаз деп жүрөңүзгө кандай мындай сиздин деги эле жашоодогу мындай ырдоо чеберчилигиңиз? Негизи жашоодо саламатсыздарбы? Биринчиден жашоодо ар кандай учурлар болот, ошо үй бүлөнү багыш керектен учурлар болот, анан ошого жараша ар кандай ырды ырдаш керек. Эми эл каалаган, эл талап кылган ырларды. Мисалы азыркы учурда мен Арзу деген неде ресторанда иштейм, кечкисин ырдап. Аякта совсем башка направление да. Аякта восточный, орусча, кыргызча бүт. Албетте элге жараша ошол ырларды ырдайбыз. Мындан бул 5-6 жыл мурун мен жалаң гана джаз элерди ачылам. Түшүмө даже легендарная джазовая певица Элла Фиджеральдка чейин кирип, ушунчалык фанатизм, аян берген экен. Аян болуп, өзүнчө эле аябай фанат болуп кеткем да. Только джаз ырдап, анан башка ырларды признать этип көрсө, андай болуп кеткен. Бүт направлениеде ырларды ырдаш керек экен. Негизи эле бул бир гана Кыргызстанда эмес деп ойлойм, бул деги эле музыка дүйнөсүндө ушундай болот. Негизи ноталар дүйнөсүнө кирип алгандан кийин аны ар кандай вариациялар менен ойноп, акча жердин акча маселесин чечип, соул деген баягы жан дүйнө маселеси болсо өзүнүн музыкасы аркылуу чечилет. Ошондуктан мен музыканттарга бир четтен абдан мындай ак кызганыч бар да, себеп деген ар дайым эркиндик да. Эркиндик болсун бүгүн күн ачык, болсун чөнтөктө баягы цойдун ырлары бар го. Из кармана пачка сигарет. Негизи эркин адамдар деп баалайм мен музыканттарды. Бирок менде силерге мындай башкачараак суроо бергим келип турат. Ошол музыка өзү ар түрдүүлүктү, көп кырдуулукту жана эркиндикти самаган жерде, жана бааланган жерде аябай өнүгөт да. Музыка жана жалпы чыгармачылык. Ал эми мындай басынтуу, багынуу бар жерде чыгармачылыктын өзөгү, тамыры жана асфальтты жарып өтпөйт да. Биз бүгүн жалпы кыргыз маданияты ошондой кырдаалдабызбы же кыргыз маданиятынын бүгүнкү күндөгү жалпы мындай дене табын температурасын кандай кылып Кыргыз маданиятынын эң туура суроо берип атасыз. Кыргыз маданиятынын
азыркы абалы кандай десем оорураак деп Ооруп турат, э? ооруп турат. Анткени себеби деген баягы музыка, искусство жанагы нерсе өйдө көтөрүлмөйүнчө мамлекеттин деңгээли кандай болсо дагы башкача болот да деп ойлойм да. Ошого кичине ушул жагы өнүксө жакшы болот. Бул жерде бир өкүнүч бар болот атпайбы? Мисалы жазды ырдоо бул ар кимге эле ырдай бербейт да. Сиз жазды ойногондой музыкада ошондой тил бар да, бул өтө кенен татаал нерсе да. Анан бул жерде ушу сиз айткан саясат менен айкалыштык болуп атат да. Аттиң турмуштун айынан сиз жаздан тышкары башка да ырларды ырдайм дедиңиз. Бирок колдон келсе ошол нерсени кандай азиктеп сактап калгың келет дейм да. Мисалы сиз аракет кылдыңызбы же эми айла жоктон? Аракет кылганбыз ошо убагында мындан 5 жыл мурун экинчи кызым боюмдарда ага карабастан бүт ырдап, жалаң гана жаз ырдап телевидениеге барып только выступление окуп кеткен да, во время беременности деп айтып коеюнбу. Аш 9 айына чейин ырдап, анан кийин ошол аябай жазды негизи башынан кичинекей кезимден сүйөм. Ошо ырдап келип аткам, анан аягында баягы жаз фестивалдарда болуп турчу да жыл сайын. Анан жаз фестивалдардагы көп болбой баштады, мурдакыдай выступленияларда көп болбой баштады. Мурда мисалы ресторандарда бат-бат жолуп турчу элек да музыканттар менен jam session кылып, ким кааласа эркин музыка дегендей, ким кааласа чыгып ойноп, чыгып ырдап. Ушундай учурлар көп болчу мурда, азыр болсо сейрек болуп калды да. Ошого байланыштуу мен ойлойм, ошон үчүн может башка ырларды баштап турушат депчи. Көңүлдү Жыргал бул жаатында сизде кандай болуп жатты экен? Жыргал мырза, өзү негизи сиз салттуу музыканы да ойнойсуз. Өзүм жөнүндө кичине айтып кетиңиз. Өзүм негизи Шаарыбызда Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатын аяктагам. Ал жакта комуз классын бүтүрүп, андан кийин азыркы консерваторияга джаз фортепиано бөлүмүнө киргем да. Аны былтыр аяктадым, азыркы убакта ошол консерваторияда эле концертмейстер болуп иштеп атам. Жана аябай бир чоң көйгөйлүү маселени көтөрүп кеттиңиз. Негизи эле мен мына Абдыраевде окудум, консерваторияда окудум, таланттуу балдарды көрдүм. Кыргыздан мындай генийлер бар да негизи, чыкчу генийлер. Бирок анын баары эле кандай десем, бизде неме жок болуп атпайбы? Колдоо жок болуп атпайбы? Мен өсөм, өнүгөм деген балдар аябай көп. Мен өзүм көзүм менен көрдүм. Мен да алардын баары эле Россияга барат, же Америкага окууга тапшырышат да. Ошол жак аларды каржылайт, талантына баа беришет. Өкүнүчтүү болуп атат ошол жак. Мен өзүм бир аз өзүм жашоодо курчураак жүрөм кичине. Курчураак дегеним менде мына маселе жар. Мына буга сизге чейин Багыт Кыдыкбаев келип кетти. Бул кишини көптөн бери тааныйм. Өзүм жаз музыкасына кээде концерттер алып барып калчумун. Көздөрдү тунарып калгандай да, бир аз мындай. Деги эле азыр дүйнө жүзүндө өзгөчө Кыргызстанда чыгармачылык дүйнөсү бир аз эметип турат, аксап турабыз. Чындыгында мен муну жакшы түшүнөм. Анан менде мындай суроо. Кыргыз Республикасында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бар. Аталышы турат, Маданият министрлиги деп турабыз, мына имараты турат бул жерде. Ошол министрликтин эң негизги максаты эмне деп ойлойсуздар? Аткара турган функциясы эмнеде? Эмне үчүн ал министрлик бар бизде? Негизи ошо министр жакшы суроо бердиңиз. Министр ошол музыканы түшүнгөн, бир оркестрант, бир инструмент ойногон киши болсо абдан жакшы болмок да. Анткени биринчиден музыканттарды эме кылмак, поддержка көтөрмөлөмөк. Анан кийин бизде эме болуп атпайбы? Жылдан жылга эле министрлер деле алмашып, правительство деле алмашып, мындай туруктуу болбой атат да. Анан бир туруктуу, бир жакшы министр келип, анан музыканы көтөрсө, анан ошондо мамлекетте өнүгөт беле деген. Бирок азыркы министр дагы жаман эмес деп айтам. Кошумчалап кетчү суроо бар. Ошо эми баягы саясат жака көп кийлигишпей коелу. Биз анткени чыгармачыл адамдарбыз. Бирок баягы кийлигишкенге туура келип атат. Министрлик Маданият жана туризм маалымат министрлиги болуп атпайбы? Эми ошонун арасынан бир ошол именно ошо музыканттар жакты карай турган бир кадрбы же бөлүмбү ошондой ачып, ошол эле министр туризм жагын аябай түшүнөт.
А бирок маданият жагынан кичине аксап калып атат да. Бул өтө көйгөйлүү. Ошондой нерсе ачып койсо. Азыр Эми үзүлбөгөн үмүт менен жашап келебиз. Бул эч качан үзүлбөш керек. Эгер сиз үзүлсөңүз, анда кыргыз маданияты үзүлгөндөй болот да. Азыр жарнамалык блок болсун, достор, жарнамалык блок, андан соң музыка тууралуу сүйлөшөбүз. Мен түшүнүп атам, биз музыканы угабыз биринчиден. Биринчиден угабыз. Ага чейин кичине мындай маселелерди көтөрүп, сүйлөшүп, бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелерин ортого салалы деп атабыз. Анда эмесе реклама, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кайрадан студияга кайтып келели. Биз мына азыр конокто аябай улуттуу маселелерди көтөрүп атабыз, талашып, тартышып. Асылбек байке мына саксофондо, Жыргалбек клавишада, жана Айзада Болотбекова вокалда музыканттар отурат биздин жаныбызда. Мен буга чейин өзүмдүн оюмду айттым, мындай пауза учурунда. Маданият министрлигинин эң негизги функциясы бул таланттарды ачыш керек да. Мына эгер силер байкап көрүп жүргөн болсоңор, интернет желесинде 1,5 жыл, дээрлик 2 жыл болуп калды, Курултай деген YouTube канал ачылган. Укансыздарбы? Укамсыз. Эми менин оюмча, ушу Курултайда 1 жылдын ичинде Кыргыз маданият министрлиги кыла албай жүргөн 30 жылдык эмгектин жыйынтыгы чыгып атат да. Демек, чыгармачылык адамдарга чыгыш үчүн, элге таанылыш үчүн бүгүнкү күндө көп инструменттер бар да. Сөзсүз түрдө эле өтө жакты карап, көнүп калгандайбыз да. Кандай жолдорду изденүүдөсүздөр, кандай жолдор менен музыканы популяризация кылсак болот, мындай чыгармачылык токтобогон изденүүлөр да. Токтобогон изденүү, ошону туура көтөрдүңүз ушул суроону. Эми биякта кандай айтсам, эми кыргызча түшүндүрө кетсем же баягы орусча айтып баягы энтузиасттар да. Ошонун негизинде канча 2015-жылы Бишкек Биг Бенд деп ошо Кыргызстанда, ошо Бишкекте биринчи жолу Биг Бенд ачканбыз. Ачып жаз фестивалдарга катыштык. 4-5 жолу концерт бердик. Бирок этеги башкача болуп калды. Анткени деген жеке эле ошол музыка менен, жеке эле ошол жана оркестр Биг Бенддин программасы менен иштешип отурсак, баягы балдарыбыз ачка калчыдай да. Жашоо өтпөй калат. Сиз өзүңүз музыкадан тышкары сабак бересиз? Музыкадан тышкары оркестрде иштейм. Оркестрде. Оркестрде иштейм. Жок дегенде мына министрликке караган бир бөлүк. Анан дагы бир нерсе, көп мени өтө баягы жүрөгүмдү өйүп эме кылып турган маселе бул жаңы эле ырдап, жаңы мындай маданиятка аралашып келаткан ырчылар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамдар жөн эле берилип кетип атат да. Эми бул ужас деген нерсе. Мына ачык эле айтып коеюн, мына биздин консерваторияда иштеген канчалаган доценттер бар. Канчалаган эмгегин ошо 30 жылдап, 40 жылдап арнаган адамдарыбыз маданияттын мыкты кызматкери деген даже эмеси жок да. Кичине ошол жүрөктү өйүт, ошол жагын баягы жакшылап ойлонуштуруп, караштыра турган маселе экен негизи. Анткени эме болуп атпайбы, биздин эл деген эстрада музыкасын эле түшүнүп, ошол багытта эле ошол музыканы үлгүп алышпайбы. А негизи биринчи ирет классикалык музыканы көтөрсөк абдан сонун болмок. Анткени классикалык музыка биринчиден абдан жакшы тарбия берет балдаргачы. Даже кичинекей балага эле классический музыка болуп койсо, мындай жакшы воспитанный бала болуп чоңоет да, өзүнүн тарбиясы жакшы. Анан аны биздин эл түшүнбөй атпайбы азырынча. Ага деңгээлге даже жете элек окшойтпуз. Анан биз как профессионал музыкант катары айтып атам да, ошо биринчи иретте профессионал классикалык музыканы көтөрүп, анан кийин фольклорный музыка, народная музыка, эстрадный музыка. Анан ошо багыттар. Ушул эле көйгөйлөр боюнча ар бир адам өзүнүн ишин так аткарса, өзүнүн ишин мыкты билсе, ушу көйгөйлөр чечилет деген ойлойм да. Себеби деген азыр таш ыргытсаң ырчынын башына тиет болуп, жаңы чыккан ырчылар аябай көп да. Жеңил желпи деген нерсе. Аларда деген негизи комиссия болот да. Радиодо болобу, телевидениеде болобу, комиссия аркылуу өтүш керек. Алардын чыгып атканы себеби ошо комиссия же коррупция болот да, же болбосо орусча айтканда. Бирок бир четте Жыргалбек, мисалы сиз жана сиздин теңдештериңиз менен жакшы билем ба, сиздин чөйрөңүздө чарчаган жок, жаштар өзүнчө биригип, мына жакта Мурас деген ачылды, сакталаштырып спектакль менен кошо музыкасын ойнотуп атышат. Силерге эч кандай комиссиянын кереги жок да. Силер жаратып атасыңар да. Эгер комиссияны силерге коюп кое турган болсо, анда чектөөлөрдүн
көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачат деп ойлойм да. Сурулуп чыгыш керек. Чыгармачылык кишиге эч качан сиздер чектөө коюп баштаганда чыгармачылык ошондо ошол жерде өлдү дей берген. Ал канатын кескен деген сөз да. Ошон үчүн көбүрөөк музыка жөнүндө кеп кылалы, таптакыр деп политикага кирип кетти окшойт. Мен айтайын деп атканым, өткөнкү жылдары аябай көп концерттер болот эле да. Аябай көп концерт, мен аларды бирөөсүн калтырбай классика, джаз, улуттук, салттуу музыка, салттуу эмес музыканы көп угат элем. Кийинки жылдары ошо бир аз чабалактап, кадимкидей суу сап турам да. Пландарыңыз барбы? Түшүнүп турам, биг бенд кылдыңыздар, жакшы болду. Дагы балким аракет кылып, дагы бир угарманыңыздар бар, мен ишенем. Кандай пландар менен келе атасыздар бүгүн? Мына мисалы буюрса 30 апрелде Всемирный день джаза да, негизи ошондо буюрса Азия молдо эме сыртында же ичинде пока белгисиз, бирок бүт жазмандар чогулуп буюрса концерт берели деп атабыз. эң сонун көрүнүшкө жүрөктү жылыта турган нерсе. Саат канчада? Сааты да белгисиз, эми айтат жакынданда айтышат, жакындан да стористерге чыгарабыз, Инстаграм баракчасына чыгарабыз. Сурай кетпесин. Апрелдин 23-24-үндө жазы фестиваль болот, буюрса филармонияда. Акада келиңиздер. Бишкек джаз весна болот. Бишкек джаз весна. Быйыл катышасыздар. Буюрса аракет кылабыз, анан бүт мамлекеттерден музыканттар келет, абдан кызыктуу болот, таанышабыз. Буга чейин катышкансыздар да. Буга чейин 8-чи жазы фестивалда катышканбыз. Мурун биз Күрөнкеевде окуп жүргөндө аябай ушул джаз фестивалды күтүп барат эле. Саамалык эле да. Азыр жок болуп калгандай. Сурагым келет, өздүк чыгармаңыздар бар, мындай ойнойсуздарбы көп эле же көбүнчө мындай классикалык эле мындай кавер нерселерге басым жасайсыздарбы? Кандай мындай? Азыркы жашоонун негизине байланыштуу кавер версияларды көп ойноп атабыз. Анан өздүк чыгарма жаратуу оюбуз да бар. Келинчегим өздүк чыгармасын жазып 3-4 клип тартып ийген. Ага караганда мен кичине эмерек экенмин. Жалкоолук процесс. Жалкоолук экенмин дегендечи. Аябай сонун экен. Ийгилик каалайм силерге. Ушундай сиздердей адамдар, мындай залкар адамдар бар болсо арабызда дейм да. Анткени мен түшүнүп жатам, мисалы Жыргалбек айтып атат, Абдыраевди окудуңуз, анан консерватория, бул кандай эмгек? Муну мындай мисалы адамдарда бир ушундай түшүнүк бар да, теледе көрүп турган адам деле айтат да, мисалы, ой, медиктер укмуш окушат. Жок, музыканы нотадан баштаган, биринчи до деген нотадан баштап, анан консерватория, агай сиз туура айтып кеттиңиз, жанагы профессорлор 3 диплом. Бул деген ошол Абдыраев, ошол эле училище, ошол эле консерватория, институттар канча. Аябай өкүнүчтүү. Бирок сиздердин келгениңер, маек бөлүшүп, аябай сонун. Биз дагы чаңкап суусап турабыз. Бөлүшүңүздөр, убакыт бар. Айтып бериңиздер, эмнеден баштайлык? Канакей, биз дагы сизди күтүп чаңкап турабыз да. Түшүнүп атасызбы? Мен бүгүн урматтуу көрүүчү, мен бүгүн ырчы эмесмин, мен алпаручумун. Мага аябай кызык болуп атат. Мени колдоп койгулачы достор. Канакей, ырдаш керек. Канакей, сизди азыр бирок эми азыр эмес, эфирден сырткары. Мындай айтып келсе, Канакей дагы аябай көп кырдуу талант экен. Ал бизге мына суроо узатып атат, сүйлөгөндү да билиш керек. Кээде бир той болуп калат, эмне болуп калат. Ой, музыканттар силер жыргап эле ойной бересиңер, ырдай бересиңер. Анан сүйлөп эле акча алып кетесиңер деп. Анан бир күн ошондой бир момент болду да, берди да, тиги музыкант бала, алпаручу бала микрофонду тиги байкеге берди да. Мына тойду алып барыңыз, сүйлөңүз. Десе сүйлөй албай калды. Ошол жагында мындай талант, анткени Канакейде талант аябай бар экен. Андай эмес. Мен эми мен өзүм кыргыз тилдүү кызмын. Өзүм кыргыз мектепти бүткөм, кыргыз 3 ушул музыкалык билимим бар да. Анан мага да кызык да. Мен аябай бүгүн сүйүп келдим. Ушундай тема джаз жөнүндө болуп атат. Мен ойлойм, көрүүчүлөр дагы кызыгат, кандай темалар, эмне катылган джазда депчи. Сиз мисалы агай айтсаңыз, ойноп атканда кандай элестер келет, сиз мындай эмнени көбүнчө элестетесиз? Мисалы биз агайга жогору айттык, кандай алкоголдук ичимдикке окшоштурасыз деп, эми эркин өзүнүн баягы божомолдоосун же балким эсебин салды да. Жок,
алкоголь ичим дегенде мындай болду да, маселе. Эйфория, кандай бир эйфориялык Көп табият. адамдар өзүнүн баягы маселелерин, комплекстерин ошол же алкоголдон тилекке каршы, же болбосо музыкадан эмеден чыгарат. Эми джаз музыкасын эң башынан алып келгенде жанагы афро-америкалыктардан чыкты да. Ошондо деген илгертиден бул маданиятсыз музыка деп келишкен да. Анан джаз музыкасы жана кафелерде, пивной барларда. Анан алар баягы виски ичеби, Америкада арак жок, виски ичет, пиво ичет, анан баягы көңүл эйфория кирет да, бушайман болуп. Анан биз ошолорду турап, ошолордун баягы нерсесин баягы может ошон үчүн эле болуш керек деп ойлойм. Анан джаз музыкасы кыргыз музыкасына абдан окшош. Анткени импровизация деген сөз бар. Бизде да импровизация деген сөз бар. Манасчылар. Оюнан ой толгоосун айтып, комузчуларыбыз. Биздин фольклордук музыканын тили менен айтып келгенде, ошол эле жанагы миксолидийский лад деп коет, ионийский лад деп коет. Ошолор баягы джазга окшош да. Например деген ошол өзбек туугандарыбыз, тажик туугандарыбыздыкы кичине башкачараак да. Башкача болуп кетет. Алардын өз лады бар да бирки. Бирок тажик музыкасынан да тажик топ мага жагат. Яллабы? Жок, тажик топ. Авеста. Тажик музыка укмуш. Персиянын мындай боектору менен. Бирок сиз эң туура айтып кеттиңиз агай, кыргыздын эркиндикте жүргөн элбиз да, баягы көчмөн мындай ардайым табияттын арасында анан баягы сынма бий деген түшүнүктөр бар. Илгери консерваторияда окуп жүргөндө мына Аура группасы 23 жыл болуп калды. Анын негиздөөчүсү Талай Бейшеев деген абдан таланттуу пианист байкебиз. Анан а кишиден сурап калсам, тамаша өңүндө айтты да. Жаз деген эмне десем, эшиктеги чыгып карап. Тоолорду көрдүңбү деп. Болду, башка сөз айткан жок. Мындай да. Сынма, бизде квадраттарды сындырыш керек деген сыяктуу түшүнүктөр бар. Мен да абдан рахат. Жыргалбек, сиздин мисалы ошол эле кыргыз музыкасы менен эле ошол эле клавишаны ойногонуңуз кандай сизге таасир, кандай деги эле айкалыштыр алдыңызбы? Айкалыштырып атса керек, жыргал. Чыгармаларды жараттыңызбы? Чачыраттыңызбы? Чыгармаларыбыз эми автордук чыгармалар менен азыр иштеп атабыз. Азыркы убакта көбүрөөк тажрыйба топтоп, дүйнөлүк музыканы кененирээк таанып, анан өзүбүздүн чыгармаларыбыз буюрса чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Анын үстүндө азыр иштеп атабыз. Жакшы. Эми жалпысынан биздин маегибиздин мындай жыйынтыктоо чечегине келип калдык. Өзүңөргө бир мындай эркин ой толгоо кылып, балким кыялыңарды айтып, же болбосо жакын пландарыңызды айтып берсеңиз, же балким сизге бир сөз ордуна музыка болсун деп туруп анан сизге кезек беребиз. Эми колду жалгыз ойното албайбыз, эми биякта деген кол ойнотчу, поддержка кылчу, аккомпанемент деп коет. Анан үчөөбүз биригип туруп бир жакшы музыка ойноп берели. Ошон үчүн бизде азыр өзүнчө блок болот, азыр жайгаштырып, музыкага көңүл бурабыз. Анан ошо эфирибиздин соңунда сиздер менен болгон эфирдин жыйынтыгында кыялыңарды, кайрылууңарды кыялымды айтып кетсем болобу? Айтыңыз. Мен деген ошо негизи чет мамлекеттерде тааныш досторум көп да. Анан кийин баардыгы эле сураган суроосу мындай да: эмне үчүн сен жаз ырдабай калдың? Мында аябай фанатично отношение кылып ырдачу эмес белең. Акыркы күндөрү сен Успенскийдин эле ырларын, же болбосо кыргызчардан эле угуп калдык депчи. Анан мен кыялым ошо келечекте ошо жаз эле ырчы болгум келет да. Ошо жаз эле ырчы болгум келет. Ошо жазды буюрса Кыргызстанда өнүксө, түшүнүп калса. Мисалы, сурагым келип турат, жаз ырчысы деп калдыңыз. Бирок кыргыз элине жаз тилиндеги ошо Элла Фиджеральддын чыгармаларынанбы ырдап тартуулай алдыңызбы? Мындай кандай кыргызча тилдеби? Жок, кыргыз эли ушу сиздин мындай аткарууңузду кабылдай алдыбы? Чыгардыңызбы деген. Клип тартып аткарып алган жокмун, бирок телевиденияларга чыгып аткарып бергем. КТРге биринчи каналга чакырганда, 5 каналда убагында 5-6 жыл. Ошондо чыгып ырдачыбыз. Анан кийин азыр ошол кыялымды кайра ишке ашырып, кайра бат-бат чыгып ырдагым келет да. Мен бир нерсени түшүндүм, айтасызбы? My Soul деп биз ошо группабыз My Soul деп бекер атаган жокпуз да. Моя душа это джаз да, на самом деле. Эң кызыгы, мен бир нерсени байкадым, джазда мындай эч качан деги эле чыгармачылыкта жанакы мөөнөт узактыгы болбойт, срок годности. А бирок джазда
жыл өткөн сайын жакшы бышкан бир коньяк сыяктуу, жакшы бышкан бир вино сыяктуу турган сайын ачылат. Ошон үчүн мен сизге толук түрдө ишенем. Федеральда канча бир жашка чейин ырдап жүргөн, тескерисинче күнгө бир аз эме кошулат, драматизм кошулат. Себеп деген жашоодон тажрыйбаны көрдүңүз, чабылдык, урулдук, көтөрүлдүк, кыйналдык, түштүк, ошонун баардыгы анан жаз аркылуу бир арман сыяктуу, бөлүшүү сыяктуу сизден чыгат деп ишенем, күтөбүз сизди. Ошо жыл өткөн сайын импровизациялардагы эме болот да, сиз айткандай бышып, мындай башкача ойлор келип, еще лучше болот да. Кыргыз айымдарынан бизде жаз ырдаган ырчылар болдубу? Болгон Шкилова деген эжебиз бар болчу, ал кайтыш Тилекке каршы анан Клайд Форсберг деген жакшы трубач киши бар болчу. Ал деген өзү канадец, Канададан келген. Биякта жашап, бизди жакшы көрүп, кыргыздарды аябай жакшы көрчү. Аялы да ошо кыргыз болчу да. Ал да жакында кайтыш болуп калды. Тилекке каршы. Бирок биздин үмүт, биздин тилек сиздердей залкар адамдарда, билимдүү инсандарда биз сиздерге терең ыраазыбыз. Аябай жакшы маек болду. Көйгөй менен чыгармачылык, күнгөй менен тескеди мындай алып өттүңөр. Мен оюмча сиздер бир аз мындай музыкада ушундай тил бар, жазда. Көп сүйлөшпөйт, бирок музыкага келгенде чачат. Клавишаны азыр Жыргалбек чачат. Элла Фиджеральд төгөт дегенде. Урматтуу күйөрмандар, угармандар, азыр жазды жандуу ушул студиядан уга аласыздар. Эркин мырза, сиз да күтүп атасызбы? Ал чыдамсыздык менен. Мен да күтүп атам. Анда эмесе келгиле досторубузга ушул сахнаны бушутолу. Алас жайгашып алалык, андан соң музыкалык алыс эки чыгарманы сиздерден болсун, сыганабыз. Чоң рахмат, эфирге уланталы. Принц Тамино аттуу жигит жылаан кубалап караңгы токойду аралап өтөт. Жылаан аны жутууну үчүн чоңойгон учурда ошол жерде 3 табышмактуу айым пайда болуп, катуу согуш кыйкырыгы менен жылаанды өлтүрүшөт. Ошентип Вольфганг Амадей Моцарттын сыйкырдуу флейта чыгармасы башталат. Бул фантастикалык опера. Зингшпиль музыкасы жана диалогу менен фольклордук операнын түрү. Анын премьерасы 1791 жылы Венада өткөн. Бала жомогу сыяктуу сезилгени менен бул татаал опера диверсиялык символикага толгон жана азыр тарыхтагы эң таасирдүү опералардын бири болуп келет. Таминонун ажырдаардан качып кетиши анын сапарынын башталышы гана. 3 айым түндүн ханышасын алардын кожойкесин чакырышат. Ал кызы Паминанын каардуу сыйкырчы Зарастаредон куткаруу үчүн Таминону жиберет. Ага жолдо жардам берүү үчүн ага сыйкырдуу флейтаны берет. Тамино акыры Паминаны Зарастеронун храмынан табат. Бирок душмандын аймагынан Тамино жана Памина алар туура эмес тарапта экендигин билип калышат. Чындыгында түндүн ханышасы дүйнөнү караңгылыкка батыргысы келет. Таминонун ою жана билгендин баары туура эмес болчу экен. Ал күмөнгө толуп, ошентип башаламандыкта Тамино жана Памину үчүн жаңы сыноолор башталат. Алар акылмандыктын 3 сыноосунан өтүшү керек. Андан кийин эртеси түндү жеңүүгө болот. Сыйкырдуу флейтанын жардамы менен каармандар бул сыноолорду жеңип чыгышат. Ханыша аларды токтотууга аракет кылат. Акыры алар храмда сыноолордон өтүп, падышачылыктын тең салмактуулугун калыбына келтиришет. Бул өзгөчө чомоктогу элементтердин көпчүлүгү Моцарт өзү мүчө болгон Европадагы бир тууган уюмдардын тармагы масондук менен шыктанган. Алардын көпчүлүгүнүн тарыхы, символикасы жана ырым-жырымдары орто кылымдарга таандык. Бирок Моцарттын мезгилиндеги масондор 18-кылымдагы европалык идеалдардын таасири астында калган. Салттуу бийликке, монархияга жана чиркөөгө карата рационализм, гуманизм жана скептицизм, масон символикасы жана агартуу идеалдары операнын бардык жерлерине кездешет. Ал ошол кездеги заманбап кутум теориялары сыяктуу угулган. Азыр болсо бул олуттуу кабыл алынат.
жана бул илимий изилдөөнүн объекти болуп саналат. Мисалы, кээ бир окумуштуулар Моцарттын Түн ханышасынын прототиби ыйык Рим империясынын императрицасы Мария Терезия деп эсептешет. Ал масондукка каршы чыгып, Австрияда тыюу салган. Ошол мезгилде бул масондук иллюзиялардын жайгашуучу конкреттүү мааниси жана чечмелениши жөнүндө талаш-тартыштар болгон. Окумуштуулар алардын бар экендигин жана атайын киргизилгендигин далилдешти. Ошондой символдордун бири бул масончулуктагы тең салмактуулук жана тартипти билдирген 3 саны. Азыркы учурда 3 санын ар кандай сюжеттик иштен табуу оңой. Бирок бул өзгөчө сыйкырдуу флейтада байкалат. 3 сыноо, 3 айым, 3 рух жана 3 эшик. Музыканын көпчүлүгү 3 бемоль менен, ми бемольдо жазылган. Тарыхый масондук ырым-жырымдар 3 соккудан башталышат. Операда драмалык тыныгуулар менен 3 залкар аккордтон башталат. Бул аккордтор операнын бардык мезгилинде кайталанат жана башка максаттарга да кызмат кылат. Алар операнын драмасын миниатюрада чагылдырышат. Биринчи ми бемоль аккорду эң табигый баштапкы абалда жайгашкан. Бул айткандарынын бардыгын суроо бербестен кабыл алган аң сезими балага окшогон таминонун үнүн кайталайт. Экинчи аккорд таминонун дүйнөсүндө жакшылык менен жамандык түшүнүктөрү тескери бурулганда кайгылуу жана күмөндүү экендигин чагылдырган. Олуттуу угулган ды минор. Жакшылык менен жамандык операда эки антагонист болушат. Алар эң жогорку жана төмөнкү ноталар күн жана түн. Операда борбордук тема бул кемчиликсиз гармонияга жетүү үчүн ушул чектердин тең салмактуулугу. Ушуну чагылдыруу үчүн увертюрада акыркы аккорд музыкалык тартипти калыбына келтирет. Ал салтанаттуу ми бемоль мажорго кайтып келет. Концерт ушул аккордтон башталган, бирок тескерисинче. Моцарт төмөнкү нотаны жогору жылдырды. Баштапкы гармония сакталып турса дагы, аккорд жогорку деңгээлде угулат. Бул агартуучулукту көрсөтөт. Бул тамино сыноодон өтүп, падышачылыктагы тең салмактуулукту калыбына келтирип, процессте күчтүү, акылдуу жана кемчиликсиз болгондугун көрсөтөт. Ach, nun ist's mit uns vorbei. Hey, ihr Sklaven, kommt herbei. Say you're lonely. You cried the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my hands, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said and told me life was too. Told me you were through with me and
drown me, nearly drown me out of my hands, while you never shed a tear. Remember, remember, I remember all that you said and told me love was too bleeding, and told me you were through with me, and now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Well, hello, darling. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, darling. I can tell, darling. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. We feel the room sway while the bands play. While the old my favorite married man. So take your rare valleys, find your empty lap valleys, darling, never go away again. I'm looking you, darling. It's his loose, darling. It's so nice to have you back where you belong. You're looking straight, darling. I can tell you, darling. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. We feel the room sway while the bands play one of your old favorite songs from my big band. So take your rap valleys, find your empty lap valleys, darling, never go away, darling, never go away, darling, never go away again.
Баарыбыз бала кезибизден оюнчуктар менен ойногонду жакшы көрөбүз. Куурчактар, унаалар. Бирок биз чоңойдук. Оюндар балалыкта калды. Бирок куурчак менен ойноо кээ бир адамдар үчүн чыныгы жумуш. Албетте чеберлер куурчактар менен ойношот деп айта албайм. Бүгүн биз куурчактарды жараткан адамдар менен сүйлөшөбүз. Может, либо идея прийти сразу, но воплощение быть долгим. Идея дароо пайда болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ишке ашыруу узак болушу мүмкүн. Кээде жасай баштаганда эле дароо образ өзүнөн өзү эле жаралат. Мисалы коён. Мен 1 жылга жакын ушул позаны мимикада ойлонгом. Бирок оюнчукту бат эле жасадым. Ар кандай учурларда ар кандай убакытты сарптайм. Мисалы Венеция. Бул татаал окуя. Жумушту 1 айга жакын жасадым. Ошондой эле иштин узактыгы материалга көз каранды болот. Ошондой эле иштин узактыгы материалга көз каранды болот. Иштөө үчүн кыйын болгон материалдар бар. Мисалы желим кургаганга чейин, ал калыптанганга чейин күтүү керек. Ошол эле учурда текстиль куурчактары бар. Бул жерде материалдар маанилүү эмес. Бардыгы ар бир адамдын иштөө жөндөмүнө байланыштуу. Все это сохнет очень долго, пока примет форму, пока заармируется, то есть проходит какое-то время. Есть куклы, например, текстильные, там такого процесса нет, чтобы что-то долго сохло. Здесь просто все от вашей трудоспособности зависит. То есть сели и делаете, потихоньку рождается образ. Биз М көркөм сүрөт музейи жана куурчак жасоо боюнча мастерлеринин гильдиясы уюштурган куурчак көргөзмөсүндөбүз. Бул жерде адам баласы жараткан эң сонун каармандар бар. Мен аларды оюнчук деп айта албайм. Анткени бул жердеги куурчактар чыныгы көркөм чыгарма. Ар бир куурчак уникалдуу, массалык өндүрүш жок. Бардык детальдарга көңүл буруңуздар. Анткени ар бир куурчак буга татыктуу. Костюм, чач жасалгасы, мимика, бардыгы ушунчалык укмуштуудай сыйкырдуу дүйнө. Ал эми куурчактар көбүрөөк кыздарга таандык болсо, анда эркек балдардын автоунаалары жана тапанчалары бар. Бул чоң оюнчуктарды сүйгөндөр үчүн дагы жасалган. Конечно, наигрались. Албетте биз ойнойбуз. Айрыкча эркектер ар дайым балалыкта эстегенди жакшы көрүшөт. Менин кесибимдин өзгөчөлүктөрүн эске алса, өзүм театрдын сүрөтчүсүмүн. Биз ар дайым чоң көлөмдөгү нерселерди жасайбыз. Куклы как бы всегда прельщали. Куурчактар башыбыздан өткөн тажрыйбалардын бири. Бирок баарынан да мени саякат, сепилдер же кичинекей миниатюралар кызыктырышат. Мисалы кичинекей замбирек. Эгер аны кубаттасаңыз, анда ал атат. Бул примитивдүү механизм. Барыт, факел жана от. Ошондой эле саякаттоо романтика. Бул бардык сүрөтчүлөрдүн канында бар. Ал эми кемелерге болгон сүйүү кичинекей кезимден эле бар. Куурчак жөнөкөй оюнчук болбостон, костюмдардын тарыхын, доорлордун тарыхын билдирет. Куурчак заманбап эле эмес, түбөлүктүү болушу мүмкүн. Бул тармак айдалбаган кенен тала. Ошондуктан эркектерге да иштөө кызыктуу болот. История эпох, получается, кукла не может быть только современной, она может вне времени быть. Поэтому это такая, сказать, широкое поле непаханное, где мужчинам тоже будет интересно поработать. Дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен ар бир шаардын өзүнүн бир тарыхында сөз түрдө чыгармачылык бир адаттары, салттары,
болот. Мына ушундай салттуу музыкалык перформанстын, музыкалык бир көрсөтүүлөрдүн 16 жылкы тарыхы бар. Бишкек Jazz Весна деген джаз фестивалын быйыл дагы өткөрүлөт Бишкек шаарында. Андыктан мына ушул долбоордун менеджери Данияр Баратов, уюштуруучу комитеттин мүчөсү Карлан Мукашева келбей калды, уюштуруучу комитеттин мүчөсү Зияда Шамуратова жана ошондой эле 16-чы Бишкек эл аралык джаз фестивалына атайын коногу музыкант, саксофонист Азиз Гапаров бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Дагы бир жолу абдан кубанычтабыз сиздерди көргөнү. Биринчиден куттуктайбыз. Себеп дегенде былтыр дүйнөлүк пандемиядан улам болбой калган. Болду онлайн түрдө. Адашты онлайн түрүндө болду. Быйыл 16-чы фестиваль кандай форматта өтөт, кандай жаңылыктар болот, кимдер күтүлүүдө, кандай программа камтылат? Балким сизден баштаганыбыз туура болобу? Келиңиз Зияда. Саламатсыздарбы? Эң алгач сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Ал эми быйылкы джаз фестиваль туурасында айта турган болсом, бул Jazz Бишкек Jazz аталышындагы 16-чы джаз фестиваль быйыл Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөрүлөт 23-24 апрель күндөрү. Бул фестивалдын быйылкы өзгөчөлүгү гибриддик форматта болмокчу. Гибриддик форматта бир эле учурда онлайн жана офлайн болот. Бул кээ бир группалар офлайн түрүндө, ал эми кээ бир группалар онлайн түрүндө катышат. Жалпысынан 8 группа бар бизде. Кыргызстандан 2 группа катышат. The Present Moment жана Викрам Мырзахуновдун Jazz Trios деп аталган 2 группа. Ал эми Австриядан дагы бир группа Quartet Sketchbook деген. Ошондой эле Израилден Serenity группасы, ошондой эле Испаниядан болсо Three Jazz, Өзбекстандан Remsax Band группасы, Тажикстандан Дилнавоз, анан Туркиядан болсо Темер Тамил деген жалгыз музыкант өзү катышат. Аябай чоң масштабдуу концерт болот экен да. Жылдагыдай. Негизи сурап өткүм келип атат да, джаз фестивали бул кыргыздарда аз эле убакыт болду да, мисалы өтүп жатканына. Ошондо туура 16-чы эсеби болот быйыл. Силер ошол 16 жылдан берки ушул джаз фестивалын колдоп келген мындай айтканда менеджерсиздерби же болбосо бир жакын каралыктан негизи иштериңер дооруңар кандай? Негизи эле биздин миссиябыз 2006 жылдан баштап ишке ашып баштады. Ошол миссия алкагында биз джаз фестивалын өткөрүп баштадык. Бүгүнгө чейин туура айтып кеттиңиз, 16 джаз фестиваль өткөрүлдү. Ушул 16 джаз фестивалга 160 группа катышып кетип, биз дагы ушул Кыргызстандын жараяндарын ушул дүйнөдөгү 20 өлкөнүн джаз түрлөрү менен тааныштырып кеттик. Бул өтө көрүнүктүү сан деп эсептейбиз биз дагы. Ошол 2006 жылы Маданият министрлиги, Кыргыз Республикасы Маданият министрлиги 100 долбоордон турган бир маданий долбоорлордун тизмесин уюштурган. Ошондо джаз фестиваль эң биринчи жолу баштап ошол тизмеге кирген. Бүгүнкү күндө ошол 100 долбоордон бир эле джаз фестиваль сакталып калган. Джаз фестиваль ошондо кыргыз коомчулугу, кыргыз маданияты колдобогон, өз алдынча өзүн өзү колдогон фестиваль болуп саналат ошондой. Же министерстводон кандайдыр бир силерге мындай демөөрчүлүк үлгүлөр барбы деген? Негизи эле Маданият министрлиги биздин фестивалга 2 жолу көмөкчү болгон, 2 жолу спонсор катары катышкан. Бирок ошол жакта айта турган нерсе сөзсүз түрдө экономикалык бир финансылык каржылоо болбостон эле интеллектуалдык ресурстук колдоо да өтө маанилүү биз үчүн. Анткени албетте биздин министрлик тарабынан өтө чоң ресурстар бар. Ошол ресурстар менен колдонуп дагы да жакшы фестивалдар өткөрө алабыз. Бирок биздин жаз фестивалыбыз ушул 16 жолу өткөрүлгөндүгү биздин командабыздын, биздин фестивалыбыздын кандайдыр бир туруктуулугунан, стабилдүүлүгүнөн кабар берип турат. Демек биздин ушул биз менен бирге иштеген партнерлорубуз көбүнчө ушул дипломатиялык миссиялар, эл аралык гуманитардык фонддор, анан ушул эле качкан музыканттар, уюштуруу тобу, анан волонтерлорубуз, албетте биздин көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз да өтө стабилдүү болгондугунан улам
биз мына ушул джаз фестивалдын 16 фестивалга чейин жетип келдик. Бул жакшы жетишкендик деп баалайбыз. Себеп дегенде өлкөбүз чоң бир экономикалык, социалдык, гуманитардык, маданий кризиске кабылганы баарыбызга айкын болуп турат. Бирок ага карабастан ошо мен быйыл күтүп аттым элем. Себепте өзүмдө бир аз катыштыгым бар бул балдар менен. Былтырда 1 жыл мурун алып барганга мага ушундай бир честь деп коет го, ушундай бир ардак болду эле. Эң сонун улана берет деп ойлойм да. Бул жакшы самалык болуп калды. Себеп дегенде өзү жаз музыка менен алектенген, мына сизге көбүрөөк ушундуктан музыка менен алектенген жыл бою ошо жазды ойной бербейт да, баягы жашоо турмуш, иш кылыш керек жана башка. Мына Азиз мырза, сизде фестивалдын атайын коногу деген бир макам бериптир сизге. Музыкант катары сиз үчүн бул дагы бир чоң сыймык болсо керек, жана орусча айтканда мына вызов, чакырык. Ошого кандай баа бересиз? Атайын коноктун ошо фестиваль алкагын аткара турган функциясы кандай? Атайын конок болгондо кандай бир өзгөчөлүктөр менен чыкканга туура келип калат сахнага? Ну, просто делаем общее дело, и мы любим это дело. И для меня вообще большая честь работать бок о бок с людьми, которые в этом разбираются, и они стараются сделать лучше. Джаз вообще это искусство, которое просто объединяет очень-очень разных людей. Да. Потому что он вбирает в себя разные этносы, социальный такой, да, и разные как бы люди, которые там выступают, они могут быть абсолютно из разных этносов. И тем не менее находить общий язык именно в этой музыке интересно. Кроме того, она ассимилирует в себе прям вот и классическую музыку, и роковую, и хип-хоп культуру, все. Это очень интересно. Вот интересно, сколько вот вы уже занимаетесь именно этой частью музыки? Больше 20 лет, наверное. Вы уже биз айтканда ардактуу мындай мастер. Конок экен да? Ооба. Аябай кубанычтабыз. Какую программу будете исполнять? Кайсы программаны аткарайын деп турасыз? Жаңы изденүүлөрбү, негизи жаз сиз айткандай абдан ийкемдүү, абдан эластикалык жанр болгондуктан көп жанрларды өзүнө камтып, өзүнүн звучаниясы аркылуу берет эмеспи? Бүгүнкү сизди кызыктырган темалар кайсылар болот? Ушул фестивалга мен бир композицияны аранжировка жасагам да. Сиз билесиз, «Издейм сени» деген. Да. Касыбаев Такадыров. Да. И просто хотелось немножко обновить как бы со своей точки зрения, с гармонической стороны больше, наверное. Вот это очень интересно. Мы сегодня уже репетировали, нам, по-моему, всем понравилось. Вот такая будет. Бизге деле, мисалы, күнүгө мындай көрүнүш көрүнбөйт да. Күнүгө теледен, жүздөн биз ар түрдүү мындай коомдук нерселерди көрөбүз. Анан жаз фестиваль деп ошол силердин күнүңөргө 23-24 апрелге утурбай атайлап ушул биздин иш күнү кечинде программасына чакырып отурганыбыз ошол себеп. Анан аябай кызыктуу. Эгерде сиздерге орчундуу, олуттуу суроо берсек кечирим сурайбыз. Анан жаз деп калдыңыз, жаз оңой эмес да. Өмүр бою жаз эми бул баягы чанда гана болуп атат, бирок сиз дагы мастер экенсиз. Андан тышкары кай жерде иштейсиз? Мисалы, бир гана ушул аспап сизди багып келеби, же балким башка өнөрүңүз, же бул мындай хоббиби, мындай дээрлик түшүнгүм келет да, кандайча биздин коомдо ордуңуз мындай сизди толук ынандырабы? Бишкекте кафе, ресторандарда иштейм. Это на данный момент основной источник дохода. Но хотелось бы сделать это хобби, чтобы это было хобби. Мне бы хотелось так, не зависеть от финансовой стороны, потому что в музыке, как вы понимаете, хочется двигаться творчески. Раскрываться хочется, поиски, новые поиски. И вот уюштуруучулар тобуна бир кайрылгым келип турат да, достор. Мына Кыргызстанда көп окуялар болуп кетти бир жыл ичинде. Дагы эле стабилдеше элек көп жерде эл аралык досторубуз. Австрия, Түркия, Тажикистанго эми бизге бат-баттан келип турат. Онлайн эле болуп чыгат. Алар менен алардын форматы кандай болот? Кимдер келет бизге, кимдер офлайн, онлайн форматында болот?
Bizde 3 группа онлайн түрінде қатышат. Австриядан келген Sketchbook квартет группасы, анан Өзбекстандан Ремсакс банд группасы жана Тажикстандан катыша турган Дилнавоз группасы онлайн түрінде катышат. Менде суроо жаралат да, ушул группаларды атап өтүп атасыз. Силер атайын ушуларга мындай тиркеме жазап өзүңөр чыгарасыңарбы же группалар өзүлөрү орун таап силерге эшик каккылап мындай жазылыш керек? Кандай мындай дегиле иш чараңардын кухнясын түшүндүрүп берсеңиздер деп. Негизи эле ушул ар бир уюм менен иштөө өзгөчө болот. Ар бир уюм менен өзүнүн бир уникалдуу методдору бар. Мисалы Австрия элчилиги жыл сайын бизге каталогдорду жиберип турат. Ушул каталог бир канча бөлүмдөрдөн турат. Мисалы поп музыка, классикалык музыканы ошол бөлүмдөрдүн бирөөсү джаз деп аталып, ошол каталогдо 5-өдөй группа бизге сунушталат. Биз алардын чыгармачылыгы менен таанышып, анан ошол биздин жылкы кандай десек, кызыкчуулуктарыбызга туура келген топту чакырабыз. Демек, бир аз чектөөлөрүңөр бар. Группа, формат, аудитория, масштаб. Албетте. Фильтрация сорго дейм. Буну да белгилеп кетиш керек. Австрия жана ошол методду иштеген элчиликтер өтө жогорку деңгээлдеги группаларды бизге сунушташат. Сөзсүз түрдө. Бул Австриядагы, Испаниядагы өтө жогорку деңгээлдеги группалар. Мени бир нерсе өкүндүрөт да, сиз айтып өткөн ушул коомдук эмес, ошол эле дипломатиялык уюмдар колдоп атат. Быйылкы күндө Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп өткөн кыргыз элчилиги тарабы, дегиле Кыргызстандан биздин кыргыз мекеме Кыргыз министрлиги деп сурайын дегенде колдодубу? Маданият министрлиги. Жок. Чындап айтканда, бул жылы өткөн жылдардагыдай министрлик бизди колдогон жок. Бул бир четинен өтө өтүнүчтүү маселе, бирок биздин өзүбүздүн элчиликтерге өтө ыраазыбыз, анткени ушул кандай десек, боштукту бизге билдирбей калышкан. Достор, негизинен Азиз абай, сизге музыкант катары, сиздер уюштуруучулар катары көп концерт, көптөгөн перформанстар көргөнсүздөр да, ошол музыканын онлайн форматта болушу бул убактылуу гана көрүнүш, албетте үмүтүбүз бар, оңолобуз, дүйнө түзөлөт. Ошонткен менен музыканы онлайн уккан мындай пандемия бүтсө, эгер пандемия бүтсө, бул нерсени болбой эле койгон жакшы да. Кандай деп ойлойсуздар? Негизи жагабы силерге онлайн? Жок, жакпайт. Менимче ошо музыка ойноп атканда бири-бирин эми сезиш керек да. Нужно быть плечом рядом, чувствовать человека. Мен да ошо онлайн нерсени түшүнбөйм да. Ооба, бул эми аргасыздыктын кыйынчылык туудурат, эмоция жок. Айла жоктуктун оокаты болот да негизиненчи, бирок мүмкүндүк болсо, жаз фестиваль кийинкилери буюрса кадимки эле салттуу форматта Бишкекке чакырылып келишет. Демек, бул убактылуу эле көрүнүш керек. Убактылуу эле көрүнүш, бирок муну да баса белгилеп кетиш керек. Ошол видеолорду даярдаган, композицияларды, ошол программаларды даярдаган чет элдик музыканттар, онлайн түрдө катыша турган музыканттар өтө кызыктуу программалар даярдап, анан өтө кызыктуу оператордук жумуш камтылып, өтө кызыктуу форматты, өтө кызыктуу мындай бир видео катары сунушталат. Демек, бул жөн эле баягы статикалык видео болбойт, бул өзүнчө бир ичинде бир окуяны камтый турган видео болот экен. Анан фестиваль болуп жаткандан кийин бул акчалай дегеним билеттери сатылган ошондой нерсе болуп атабы же мындай кайрымдуулук катары эле ачыктайсыңарбы? Билеттер сатылат негизи. Сатылабы билеттер? Билеттер сатылат, билеттердин баасы 500-800 сом болуп сатылат. Бирок ушул биздин жаз фестивали коммерциялык эмес, бир долбоор катары эсептелет. Анткени ушул эле билеттерден алынган акчалар ушул эле филармониянын арендасын төлөгөнгө, инструменттердин арендасын төлөгөнгө, ушул эле чет элдик музыканттардын мейманканаларда жайгашуусун камтыганга ушул каражаттарга кетет. Негизи ушул жаз деп сүйлөп атпайбызбы? Жаз жөнүндө сөз болуп атат, музыканттар менен пикир алышып атабыз да. Сиздердин уюмдун максаты эмне? Жазды мындай айтканда кыргыз элине кандай максат менен жайылткыңар келет? Эмне себеп? Негизи эле 2006 жылы биздин фонд ачылып атканда биздин миссиябыз жаз маданиятын өнүктүрүү болчу. Бирок улам биздин миссиябыз дагы кеңирээк болуп, дагы башка арт менеджмент сыяктуу миссиялар камтылып, бүгүнгүгө чейин
биз жыйынтыгында 50ден ашуун долбоор ишке ашырылды. Ал маданият, тарых жана музыка багыттарындагы долбоорлор. Анан ушул жаз Азиз агабыз да айтып кетти азыр. Жаз орусча айтканда биздин девизибиз музыка без границ. Музыка без границ дегенде ушул бардык чектөөлөрдү биз ушул чектөөлөрдү бузуп таштаганга аракет кылабыз. Анан биздин эң негизги максатыбыз Кыргызстандын өзүнүн жазын өнүктүрүү. 2012 жылдан баштап фонд Кристенсен фондунун колдоосу менен биз этно-жаз аттуу долбоорду баштаганбыз. Ушул долбоор алкагында көрүнүктүү Россиядан, Америкадан жаз критиктары, жаз сынчылары келип, ушул биздин конференцияларга катышып, өздөрүнүн таланттары, өздөрүнүн кандайдыр бир ойлор менен бөлүшүп, ошентип биздин этно-жазыбызды өнүктүрүүгө биз максат койгонбуз. Ушул максат ишке ашты деп ойлойбуз. Анткени мисалы бул жылы The Present Moment катыша турган тобу биздин эле жаз фестивалдарда өскөн, тарбияланган топ, мындай топтор бир канча топ. Анан ушул 2017 жылы ушул максатыбызды ишке ашырып, ушул фестивалдан, ушул этно-жаз долбоорунан башка бир долбоорго өттүк. Азыркы күндө биз Визит тур аттуу долбоорду ишке ашыратабыз. Ал долбоор алкагында биз Ош областындагы жаш музыканттар менен, Токмок шаарындагы, Карабалта шаарындагы, Беловодский айылындагы, анан келе турган жылы Нарын шаарындагы музыканттар менен иштеп, ушул региондордогу жаз маданиятын өнүктүрүүгө максат кылып атабыз. Анан бул жыл мындай болуп калды. Тажикстандан катыша турган Дилнавоз тобу Сокт областынан болду. Анан Өзбекстандан катыша турган Курама топ ушул Фергана өрөөнүндөгү жайгашкан областтардан болуп, анан биз дагы Ош областынан чакырып, мындайча Фергана өрөөнүндөгү жайгашкан областтарынан бир орток Борбордук Азиянын, Орто Азиянын жазы Азиянын жазы болот экен да быйыл. Ошентип, мисалы Ремсекс бенд өзбекстандык группа өзүнүн чыгармачылыгында ошондой эле саксофон, барабан катары өздөрүнүн салтуу, сатоо, анан рубоб деген аспаптарын колдонуп, анан ошондой эле тажиктерибиз өздөрүнүн улуттук аспаптарын колдонушат. Кыргыздардан мисалы белгилей кетсеңиз, биздин аткаруучулардан кыргыздардан ким катышат? Бикрам Мурзахунов жана сиз айтып өттүңүз. Мен аттарын кыргызстандыктар. Бул фестивалдын негизги өзгөчөлүгү бул ар дайым кыргыз жаз музыкасы менен кошо бири-бирин байытат деп мен эсептейм эле. Өз көзүм менен көрүп калгам фестивалда. Музыканттардын эң жакшы мүмкүнчүлүгү симбиоз кылып өзүнчө бир ойноп жибергендери бар да, мен көрүнүштөрү болот. Анан бир суроо достор, бул күндүзгү программа бар, биз билгенде. Анан кечки программа камтылганбы мунусунда? Jam session, өзү кечинде отуруп, чай-пай жана башка болобу кечки программабыздар кандай? Келген коноктор үчүн ушундай бир өзгөчө бир мындай кичинекей аудиторияда чогулабызбы? Ошолор болобу быйыл? Негизи эле жаз фестивалдын негизги концерттери 23-24 апрелдеринде филармониянын чоң сахнасында өтөт. Бирок группаларыбыз 21 марттан тарта бул жакка келип башташат. Мастер-класстар болобу? Мастер-класстар 24 апрель күнү саат 11-ден баштап Медиа Манаста, Кыргыз-Түрк Манас университетинде башталып, ушул жакта абдан жакшы зал. Ошол эле учурда онлайн трансляция интернеттагы ушул мастер-класстардын онлайн трансляциясы болот. Анан туркиялык, испаниялык, израилдик группалар мастер-класстарды берет. Сиз айтып өткөндөй, биз ар күнү Чокос барында 21 күндөн баштап 24 күнгө чейин 4 күнү саат 10дон баштап кичинекей ошол жаз сүйүүчүлөр. Чокос кайсынысы? Бетасторос жактагысыбы? Ошону биздин расмий баракчабызда Эркин мырза билип алсаңыз болот. Аябай сонун болду. Бөлүшөм маалымат менен, себептегенде абдан жакшы көрөм. Жыл сайын барып турганга жалпысынан Азиз агай байкасам, Бишкек шаарынын тургундары, кыргызстандыктарга маданий иш-чараларга суу саптырабыз.
жагат болуш керек. Бул саамалыкты күтүп аткандар деле бар. Теле көрүүчүлөргө да айтып өтөлү, кулагыңарга алтын сырга, Биздин убактыбыз келип калды. Анткени биз эң негизги маалыматты алдык. Эми сөз менен музыка менен болгон жакшы. Анда биз коштошолук. Мен дагы бир жолу келди Каныкей кол чап коебуз. Каныкей биринчи эфир болду. Ошо баса белгилейм да келип атат. Биз коштошорго 2 мүнөт калды. Ошондо да белгилеп кетким келет. Урматтуу көрөрмандар, жакшы маалымат болду. Толук жетти деп ойлойм. Эркин мырза кайсы кафе, барга чейин болот экенин сурап алды. Эркин мырза өзү биздин 2019-жылы ишке ашкан фестивалдын негизде силерди маданий коом чөйрө бардыгы колдойт. Ушундай келип бергениңерге, расмий жакшынакай түшүндүрүп бергениңизге абдан чоң ыраазыбыз. Анан кийин ошо Азиз мырза, сиз дагы ушул алтын мындай түстөгү мындай бир оюнуңуз менен биздин элдерди, көрүүчүлөрдү иш күнү кечинде бир сергитип койсоңуз, ошону каалайбыз. Бизде конокто Бишкек Джаз эл аралык джаз фестивалынын уюштуруучулары долбоор менеджер Данияр Баратов, сизге өзгөчө рахмат. Зияда Шамуратова, сизге өзгөчө рахмат. Азыр болсо Азиз Гапаров агайыбыз биз коштошобуз, сиз ортого чыгып маанай тартылат бересиз деп ишенебиз. Сиздер менен иш күнүн кечи телебирси болду, жанымда Каныкей болду. Мага да абдан кубанычтуу, менин жанымда бүгүнкү менин колдоочум, жандоочум Эркин мырза болду. Чоң рахмат, кечиңиздер көңүлдүү болсун. Сак саламатта туруңуздар. Бай-бай.